жөлөк таяк издейли. Арбаңыздар, урматтуу бизди угуучулар. Бүгүнкү биздин мейманыбыз ардактуу акыныбыз, Көкжал акыныбыз Анатай Өмүрканова агабыз. Биз демейде Анатайга мынтет эмеспиз, баягы мамлекеттик сыйлык наамдардын баары, бирок иттин улу байгаранын баары алып отуруп сыйлык наамдын баркы кеткен үчүн айткым да келбейт да. Бирок билгендер билет, эл акын экениңиз да. Эң негизгиси баягы бүгүнкү биздин тема адабияттын кечегиси жана бүгүнкүсү. Мындай тема койгондун да бир жөөсү жагы мындай: сиз баягы лирик акын гана эмес, граждандык позициясы бекем акын катары Көкжалдыңызды Акаевдин бийлигинин тушунда, Бакиевдин бийлигинин тушунда көрдүк. Атамбаевдин убагындагы ырыңыз жөн эле бомба болгондой интеллигенция өкүлдөрүнүн баары тилин тишине катып отурганда, сиз ошондой элге кайрат дем берген акын катары эл сүймөнчүгүнө кайрадан татып бир кандай десем аксакалдык вазифаңыз бир канат берди бизге. Ошондуктан биз адабияттын кечегиси жана бүгүнкүсү дегенде башка үмүттөн да карагыбыз келет. Адабият десе эле себеби биз көп учурда көркөм текст, өрнөктүү тексттен сырткары дагы граждандык вазифасын аткарбай калат экен да акын жазуучулар. Анын туура азыр эле өзүң айтып атпайсыңбы, жана наамдардын баарын айткым келген жок деп. Эгерде ушуларды кайра бере турган болсо мен берет элем. Себеби мен сүйгөн акындар Медин деген акын, Райкан Шүкүрбеков деген акын, Байдалдар Сарногоев деген акындардын, Алкул Осмонов деген улуу акындын эч бир наамы жок. Таулды Мукановдор. Бул наам бир мезгилдин камчысын чапкан, чала тургандарга ылайыкталган нерсе экен. Мен ушуну түшүндүм да. Мына ушул күнгө чейин Мединдин, Райкандын, Байдалдардын ырлары сынга сындалат, адабиятчылар сындайт, элдердин баары жат окуйт. Жаттап жүрөт. Жок дегенде мынтип айтыптыр деп. Бунун өзү акынга болгон баа. Акын ошол эл арасына сиңиш керек. Алардай сиңип кеткен чоң акындарыбыз, наамдуу акындарыбыз бар. Сиңип кеткен менен атын унутуп калды азыркы күндө. Эмне үчүн? Себеби акыркы 30 жылда мамлекет тарабынан бир акындын китеби чыккан жок. Алы Токонбаевдин туугандары бар экен, 2 томдугун чыгарды. Касымалыжан Төшүптүн туугандары мыкты экен, 5 томдугун чыгарды. Анан башка, мисалы үчүн Юсуп Турусбеков деген кидеген акын бар. Мукаелебаев деген классик бар. Тыныстанов, берки Мукаелебаев теги Райкан, Мединдердин эч кимисинин китеби чыккан жок. Мен сага муну жөн эле арман кылып айтып атам. Бул менин жашап аткан жашоомдогу, себеби мен согуш жылдарындагы ырларды кайра карап чыктым. Ушуларга көп көңүл бурбаптыр. Биздин адабиятчылардын көп эле ооз айтышат экен да. Сиз ошол иш үстөлүндө азыр ушуларды деп атасызбы адабият тарыхында? Мен бир кызык Олжобай. Мен буга жөн эле кызыгып кеттим да. Билчимин, согуш учурунда, Улуу Ата Мекендик согуш учурунда Кыргызстанда 2 журнал 2 кез чыккан. Сен азыр 2 журнал 2 кезиң барбы? Имени адабият. Кыргыз адабияты, Кыргыз искусствосу жана адабият деген 2 алат, кийин ошол экөө бириги алатоо болду. Ушулар 4115 экземплярда чыгып турган. Мен таң калам ушуга. 4115 эми ушундай экен мен билбейм ушунгачы. Мынакей. Азыр алатоң чыгабы? Кыргызстан маданиятың чыгабы? Чыкпайт, ошолор чыгып турган. Ошондо окуп чыксаң мен баарын барактап чыктым. Таң калганым, биз билбеген көп нерсе ушул жакта экен. Биз ичиле көбүгүн билет экенбиз. Анан ошондо мен өзүм агайларыма таарындым. Бизди жакшы окутпаптыр. Анан өзүбүз такмакпыз, жакшы окуганга аракет кылбаппыз. Мен жанагыларды барактап окуп чыккандан кийин кайра бир университетти бүтүргөндөй болбодум. Анатай аба, мен да бир кызыккан Касым Кайымов деген Кара Сөздүн дыйканы бар да, чоң чебер сүрөткер каташ.
ушул жазуучуну баягы сиздердин муун жакшы атап келди пропаганда кылыпчы. Бирок адабиятчылар негедир ошо кишини терең ачпаптыр да. Себеби баягы Мырзагапаровду, Кубатбек Дүйсүалиевди баягы кара сөз чебер деп жүрөбүз. Буга чейин Касым Кайымовдун профессионал адабияттагы жазган тандалма жыйнагы чыккан экен. Илгери эле 79-жылдары. Укмуш чыгармаларды бүгүн кол курганда таң каласың. Баягы 60-70-жылдардын аралыгындагы бийиктик чын эле ошо Касым Кайымовду элестетүү мүмкүн эмес экен да. Бирок бүгүнкү күндө Касым Кайымовду бүгүнкү окурмандарга жетпей калды. Билбейм. Сен эң туура эскерттиң да, Касым Кайымов жөнүндө Медин Алыбаев жазган. Салижан Жигитов да жазган экен баш сөзүн Салижан Жигитов жазган, Медин Алыбаев жазган. Анан жакында дагы мен алып не кылып койдум, Шаршембек Үмүталиев жазыптыр. Өзүнчө чогултуп койдум. Себеби булар бала чакасы китеп чыгарса, могуларды кошуп ийгиле деп айтам да. Мен андайлары көп менде. Себеби азыр ошо акын жазуучулардын балдарын баары эле адабиятчы болуп, адабият жакшы билбейт экен да. Атасынын эмне чыгармасы бар экенин билбейт. Ушундай деңгээлге келиппиз. Анан мен ошо Касым Кайымовду чечере ойлогондой ойлочумду. Ушундай жакшы жазуучу эле, созулган киши эле, бирөө көйдө карабаган, тике сүйлөбөгөн. Ушунун эмчин жазылбайт деп барактаганда жазып жүрөм көчүрүп. Аткисерт эткен менде мындай аткисерт эткен чыгармалар бар. Анан ошолорун көчүрүп коюп койдум. Чындыгында Медин деген бирде кишиге мындай сын айтып, мактап не алган. Бир эле ошо кишиге жазган. Шаршембек Үмүталиевдин Алык кулду көтөрүп чыкты. Кандай мыкты, токтогулду көтөрүп чыкты. Мен ошолорду кайра окудум. Мединдин өзүнүн прозалары элге жетпей отурбайбы. Кээси таң калат. Медин прозалары укмуш десең дагы, ой чын баягы ырын эле билет экен да көбүчү. Ырын билет, анан бул драмасын койсо болот да. Бүгүнкү күнгө чагылдырып, ошо бүгүнкү күндүн чындыгын менен берсе, өлүп калбайбы? Бизде андай жок да. Бизде драматургия деген ат бар, зат жок болуп атпайбы? Туура багам. Билмеш, бир сахнадан түшпөгөн кайсы чыгармаң бар? Жок да. Биз ушунчалык адабияттан артта калдык. Адабиятыбызды өлтүрүп алдык. 30 жыл эркиндик, демократия менен демократия болду да. Бир айтып атам, бир кишинин китеби тандалмасы чыкпагандан кийин, ага бүгүнкү күндүн сыны менен бирөө жазбагандан кийин ал эмнеси адабият? Окуган китеп жок, бүт бара айрылган, тытылган. Мына 30 жылда айтып атпайм, бир Токонбаевдин 2 томдугу всего. Мынакей мен дагы бир кызыктуу айтып берейин сага. Жустурусбек Мукаилебаев. Мына Мукаилебаевдин кызыкта мен бул кишини чындыгында 30-жылдардагы акындардын мен начар окуганмын да, кийин деле түшүнүгүм бөксө болчу. Анан жанагындай журналдарда окугандан кийин мен ошол ырлардын баарын аткисерт этип, анан оригиналы менен салыштырып чыктым. Шундук булар да. Анан кийин тиги буну Омокеме берсем, Омур Суранов окуп чыгып айтып атпайбы? Ой, анатай, мен байкабаган нерсенин баарын байкапсың дейт. Эмнеге? Мен андайларын билчү эмесмин дейт. Кеп мындай болуп атпайбы? Именно ошо Мукаилебаевдин ырлары, жана журналга чыккан ырлары 42-жылдары, 43-жылдары бир башка. Анан кийин өлгөндөн кийинки чыккан ырлар бир башка. Эмне үчүн? Себеби ошол жерде ошонун өзүнүн замандаштары жанагы ортосундагы 2 куплетти, 3 куплетти, керек болсо 5 куплетти кошуп ийишкен, кыскартып салышкан. Карачы, кимдин оюна келет ушул? Омур айткандай, кантип үчүн таптыңыз деп, ай, Омоке ишени сизге жалганмага үчүн мен түшүмө кирди. Кантип ошол одан жана анча куплетти алып салгандар. Анан бүт барын санап чыктым да. Санап чыктым бүт барын. Мынакей канча сызылган. Анан сызылып да тим болбойт. А киши бир да жолу Сталин элинге жазган киши эмес. Ошого атабыз биздин Сталин денибиздин атабыз жыргап жатабыз деген куплеттерди кошуп ийген. Биз баягы советтик идеология мүдөөсүн канааттандырган гана акын жазуучуларга баягы китебине камкорлук болуп, чыгармачылыгына камкорлук болуптур да, жанагындай сиз айтып аткан кыйынчылыктар эми биз ошол улуттук адабияттагы көмүскөн нерселерди ача албай атабыз да. Ача алган жок да, эч ким аны ачкын караган жок да. Учурунда билинген эмес.
Анан кейін тиги омакам айткандай, ой, мындайды эч ким байкаган эмес. Мынакей ул жанагы Геймин атамекен сош. Ошонун өзү 3 вариантта оңдолгон. Жомарттын редакциясына бир башка, тиги Эменталиевдин редакциясына бир башка саптарды, 2 саптарды кошуп ийген. Редакторлорду Анан кийин не дейсиң? кызык. Дагы күндөлүк жазган киши Мукаилова, жазат күндөлүгүнө. Мен согуш жеринде 4 бергиле дегенден дөгдүрүпкө апарып берсем, ал айтты. Шивазага берип койдум деп. Шивазага барсам, экирин жактырган жокмун, экөөнү Маликовго берип койдум деп айтты дейт. Анан китеп чыкканда карасам, мен эч бирин билбептир дейт. Кайлыга жазат. Анан түзөлө Кубанычбек Маликовго бардым дейт. Десем айтты, бул акмакчылык гана эмес, чочкочулук деп айтты дейт. Мен бергем. Шивазага ээрчитип бар дейт. Ал 2 ырды кошкон экен. Анан дагы дөгдүрүпкө ошентип отуруп мендерин ким сыялганын билбей чыкпай калды. Мен кошулбай калдым дейт. Бул эмне деген ушул? Тиги бизде кызыккан угуучулар дагы телефон чалып калышы мүмкүн, мен жаңыртып коеюн. 0312 68 06 06 Анатай абабызга берер сурооңуздар болсо. Анан бир нерсени эскербей кете албайм. Бир жолу Асан Керимбаев менен интервью уюштуруп отурсам айтат да, ой, Анатайга мен таң бердим дейт. Ушунчалык тиги мындай жанагы кээси бар да, композитор оондар текст жазып берчи десе шакалай жазып бере койгочу. Анан бир жолу баягы турмуштан ажырашып кетип, анан бир сүйүү темасында ыр таппай жүрсөм, бир күнү Алкул Осмондун жанагы сулуугасын таап келиптир депчи. Анан ошого таң бере эле, Анатайдан башка акын болсо өзүнүн ырын берген гана өтөт эле да, анан мен мурда бул ырын көрбөпмүн депчи. Демек улуттук адабияттагы баягы көнөргүс нерселергечи бүгүн эле эмес, илгертен эле мамилеңиз ушундай болсо керек. Өзүңүз байкабасыз керек аны. Жок, байкап эле, мына адамдын өзүнүн, ар бир адамдын өзүнүн тазалыгы бар. Ал тазалык, билимди турмуш китеп университет берсе, ал эми тазалыгың ата энеңден тиягыңан келет да, туурабы? Эми жанагы эле Мукайдын мисалында ал жазып атат күндөлүгүндө. Мен дейт 10 чакты оонум чыкты дейт. Оончу болгон бул киши. Мидин алып атпы? Жок, Мукаилова. Мукаилова айтты. Оонум дейт ырдалып жүрдү дейт. Анан кийин ошону улам барып эртең кел менен мен дейт 5-6 оонум эч жерде жаранбай жоголуп кетти деп жазат. Ой. Өтө таланттуу киши болгон. Айтпаңыз, эми ошо кезде сын жазганы. Кыздардын ролун аткарганда чын Ударник деген Анатомный районунда Ударник деген кинотеатр бар болчу. Эл кетип чемес экен да. Шындай талант. Ой, Мукаиловдун жана прозаларын окуп отуруп таң бересиң. Немезде ушундай сүрөткер, анан эми туңгуч жазуучу болсо, баягы салттуу адабият калыптана электе мындай чыгыштын өзү феномен да. Адайы сын жазганы орусча да мыкты билген экен. Күндөлүктөр жазган, кыргыз адабиятынын баягы калыптануу доорундагы күндөлүк жазган кишилер аз. Бүгүнкү күнгө чейин. Мен жаза албайм күндөлүк. Чын эле. Памирде жазып көрдүм, кийин окусам өзүм күлкүм келет. Курсагым ачтыр эле жаза бериптим. Бирок турмушта кызык экен да, булар. Мисалы Ашим Жакпековдуку деле, жанагы Жусуп Абдрахмановдун деле күндөлүктөр бүгүнкү күндө бир рухий мурас сыяктуу болуп атпайбы? Бир тарыхый документ табылгыс нерсе да, биз ошону байкабайт экенбиз. Билбейт экенбиз. Мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов. Ой. Түзем мектебин бүткөн киши. Бильярд ойногондо Маяковский менен ойнойт да, Маяковский тутуп алат. Бул фактыны каяктан? Ушуну билбейсиң. Тутуп алат, ал эми жана Лилия Бирикти да бул тартып алганда. Аялын. Ленинградга алып кеткен. Ал эми ошол жерде ошол учурдагы жазуучулар Лилия Бирик Кавказдык внешность, сибирдик внешностьтагы жигит менен кетти деп жазгандар бар. Ленинградда бул чоң бай еврейдин кызы болгон бул. Ошого ким бара алат? Маяковский деген менен бара алат. Экөө бильярд ойногондо тим эле ушу Маяковский менен тең ата сүйлөшүү деген эмне деген болот экен? Болгон түзем мектебин бүтүргөн.
А биздин университет бүткөндөр бак билбейт. Бирок Тузем мектебин бүткөн менен ой жүгүртүн кызсын карабайсызбы? 25 жаштагы тиги мамлекеттик ишмер өкмөттү түптөгөнчү. Анан жазма маданиятты ошо киши баштаган экен. Бизде мындай айтканда жана бир күндөлүктөрдүн бирөөндө мынтип жазып атпайбы? Аттиңдей биздин улуттук баягы кадрларды өстүргөнгө баягы аябай жандалбастап, анан бирок кашайганда баягы өзүнүн эне тилинде доклад жазган чиновниктер жок экенин ошо кезде эле белгилеп күндөлүгүндө берип атпайбы? Тиги себеби Ленин менен жолугушуп келгенден кийинки көйгөй ошо экен. Баягы биз кадрларды, улуттук кадрларды өстүрүүгө келгенде ошо жерин белгилептир. Жазма, а биз бүгүнкү күндө мамлекеттик иш кагаздарды эне тилге өткөрө албай атпайбызбы? Өтпөй калды. Мукай Элебаев казак тилинде докладдарды жасаган. Орус тилинде жасаган. Өтө билимдүү киши болгон. Котормолорду укмуш, которгон. Биз ошолорду мисалы үчүн кийинки муун мисалы үчүн жанагы Мукай Элебаев жазган кандидатына бар эле. Ошо кишилердин негизинде эле калып калды, кийинки бунун ачылыштары ачылбай калды да. Ачылбай калып калды ошонун. Мен ойлойм, именно ошол Мукай Элебаевдин жана сындырылган Макеевскийди туураган, кандайдыр деңгээлде туураган, турмуштук неге социализмге алып келген ритмди, ошол ритм кийинки 60-жылдары талкууну алып келди. Агыр, карыр деп бир рамисти чапкылап, ошону алып келди деп ойлойм да. Мен аларды жакшы окудум да. Ал жанагы эле саясий жанагы жаңыланган турмуш, мына поездда ошол убакта отураба деген. Отурабын жазып атат тигиндей деп. Ошонун баары Майковскийдин таасири албетте бар бу жерде. Эч тана албайсың. Ооба, сөзсүз. Бирок кыргыздык вариант. Кыргызча разлив, кыргызча салган варенье да бул. Ошону мындай жаңыча ашып берген бизде окумуштуулар же болбосо сынчылар болгон жок да. Тиги Анатаева эң дагы өкүнүчтүүсү, мисалы биз туңгуч жазуучулар деп ошо Мукай Элебаев андан бери келип атпайбызбы? Касым Тыныстановду негедир туңгуч жазуучу катары айтылбайт да көп. Себеби аңгемелерин жана балдар үчүн жазган аңгемелерин жакында Мария жана эмне деген көл боюндагы. Анан жанагы эң шедевр деп айта турган бир балдар үчүн жазган аңгемеси бар. Неме деген Талаада тай өнөт дегенчи. Укмуш бар, притча сыяктуу мазмунда жазылганчы. Андан кийин деле башка алакандай аңгемелер бар. Бүгүнкү күндө адабиятчылар ошону бир карабайт экен да. Бизде андай адабиятчы жок экен. Мен эң жакшы көргөн адабиятчыларым Кеңешбек Асаналиев, Шаршембек Үмөталиев, Камбаралы Бобулов, Салижан Жигитовдор. Салижан Жигитов албетте 30-жылдарга абдан сүңгүп кирген. Жакшы талдаган экен. 10 жылдыктан кылып алып бул кишинин эрде ролу өтө чоң. Анан башкалары жөн эле жүрүптүр да. Шаршембек Үмөталиевдин жазгандары да укмуш. Бүгүн жакында эле окуп чыктым мен. Книжный палатага бара калып, Токтогулду жазыптыр. Эчтеке китеп чыкты. Алыкулду жазган. Анан Касым жазган. Кайра окуп чыктым. Эми просто кымыз ичкенде болосуң да. Даутовдун эрдиги да карабайсызбы? Барпын ачып берип атпайбы? Мына биздин ошо адабиятчылар көп учурда ушул улуттук адабияттын кыртышын каяктан калыптанганына анализ бербейт. Анан андыктан өтө жана биздин темабыз да ошол адабиятыбыздын кечеги жалаң эле барп эмес. Мидинди ачты да. Мидинди. Байдылдан ачты. Байдылдан каяк ушу Даутовдун макаласынан кийин киши катарына кошушту, акын катарына кошушту. Бул жөн эле жанагы Юнушкадар ачып жүргөн Байдыл деп койчу буну. Туурабы? Президиумда отурган киши эмес бул. Чакырышчу эмес. Ичип жүрөсүң. Даутовдун учкул сөзү бар эмеспи? Кыргыз адабиятынын эң мыкты таланттары чалкаштан турат. Kim al? Bizni almaya bırakan Şükrübek paylaşsa. Özüngde koşup ket. Бірақ бул албетте жаш акындар ошого үндө эмес, ичкиликечи тек Кудай таала берген талант экен, эрке экен да, элдин эркеси. Ошондой бергенине таң калам да, үчөө тең келген чоң акын үчөө тең Юнушкада туруп алып, ак үйдө отуруп жазгандардан бийик жазды. Таң көрдү. Кеп ушунда да.
Biz деле ошондон ооз тийип калдык. Аперип койгонго сүйүнүп калчубуз. Тимеле бир жоо сайгандай болчу. Ушунчалык ошол жерде созулуп, бүргүлөп, кайрамына ырын айтып отурар эле жарыктык киши. Кызы кылганда артынан барып, жыгылып калбасын деп саксактап барып, кээде көтөрүп, жетелеп таныбай калчу. Эми ушунун баары биздин личный өзүбүздүн дагы адаятыбыздын да элибиздин да байлыгы да. Буну ушундай кабыл алыш керек. Булар кыдырда арыган кишилер. Жөн эмес. Жөн болсо ушу эмче мына Кыргызга чыгат эле го Байдылда, жолбосо Мидин, жолбосо Райкан. Байдылда Байдыл агабыз баягы буту сынып үйүндө жатканда сиз койнуңузга шишеңизди тыгып алып көп барып экөөңүздөр ынак элеңиздер. Ошондо эле эскерип отурбайсызбы? Байдыкенин ошо акыркы күндөрдөгү мүмкүн зээнге этерлик бир жагдайларды эскере берсеңиз, же бир сырын айтып бересиз элге. Эми бул киши мындай бир ачылындай буфетте ачылган менен ички несин көп аччы эмес бул киши. Бир күнү айтып калды. Жакшы, сиз азыр жакшы афоризм айткандасыз. Эмне дейсиз? Буфетте ачылган менен дагы бир жагын айтсаңыз, жакшы ой айткан турасыз. Башка эмне сырын айтчу эмес да. Көп эле эмне кылып жүрдүм мен аралашып. Жакшы итти өлүгүн көрсөтпөйт дегендей анан сырын айтпаган го. Мыкты киши да бир күнү айтып калды. Антай, бул атай мен тайкен болот. Мен энем Сарунун кызы деди. Билем уккам дедим. Ошо кар жааса согот муздакчыл. Канжайлоо деген бийик бел, кар жааса согот муздакчыл. Кайрыма жага кош этек кадырды билсең өзүң кел деген. Ошо биздин айылдын биягында канжайлоодо жазылгандыр, ырдалгандыр. Ошолорду билесиң, сенин айылыңдын түбүндө дейт. Учунда башында дейт. Ой болду байдык жүр кеттик. Эртесинен Кадыркулда алдык. Вокзалдан барып үчөөбүздүн кызыбыз мас болуп түштүк. Кийин эртесинен Канжайлоого бардык. Эл көп, Байдыке келди деген төмөр басып калат да. Майрам өтүп атат, ырчылар да атат. Ошентип бир көрүп келгенбиз. Эми ал киши бир убакта карасам калыптыр, бир убакта карасам Кадыркул манас айтат экен. Кадыркул манас айтып атыптыр. Кийин айтсам Түмеле чоочу чын манас айтты. Сен түмеле бияга бир жыгылып, тияга бир жыгылып, элдин баары элейип сени тиктеп калат, сенин чачың түшкөн, ар жакта калапаң жок. Ой, чын айтып атасың. Ой, мен калпачу элем. Төгүп айткан экенден да. Ой, ушундайым бар дейт. Ушундай. Жаттасаң айта албайт эле да. Өзүнүн эмнесинен чыгып кетет экен да. Өзүнүн орбитасынан чыгып кетип, ошону айтып берип сүрөтөп бердим да. Ангин баш жазылган сүрөтөп берсем, окшошот. Кызык ушинтип барып келгенбиз. Эми бул тамашада. Каласыбызына түшүп атсак, Байдыкеңдин дамбалы бар экен. Резинасы начар го, алып кетет тияка чейин. Анан артынан тактап кууп барып карап келдик. Анан кийин ыр чыгардык. Анан кийин Кадыркул айтат, ушуну мага берчи, мен жазайын. Ошо сен жаз дегенбиз, ошо мен жазып бүтүн экен. Байдылда жөнүндө китеп жаздым да мен. Поэзиясы жөнүндө. Анан Кадыркул бир күн жолугал деп теги меденет жактан жолуксак, колуна ошону кармап отур. Жаран кичинекей. Буну алып жүрөсүң. Десем эле ушул менен түшүнчө жолу окуп атам дейт. Окойчу. Чын ишенген десем эле жок дейт. Сен ушуну Байдыланы ушунча жакшы көрөсүң дейт. Жакшы көргөн баары ушундан билинип турат. Бу жерде литературный выражение тиги мындайлар жок кесе дейт. Но зато сүйүү бар. Сиз залкар деген Түгел Байсадыкбековду эскергениңизде мыкты жазылган. Чакам. Киши өзү окуган. Жарыктык киши. Көп акыл айтты, аталык акылын айтты, жакшы көрчү. Ошо баласы келип, несин жаап, анан бара тушатчы да. Паркинсон болуп калган. Көрдүңбү мен машботе чертип аттым деп. Тамаша көй ушунчалык. Мен ал эскертүүмдө чоң айткам. Биз адамга ушун үчүн жаралат да. Улусын кичүүсү эскериш керек. Же бирин бири эскериш керек.
Ошондо ал адабият кутактайт, салттуу тамырлайт. Мына салттуу мамиле да, айтпаңыз. Москванын адабиятын караса, жана биринчи каналда жанагы мисалы үчүн жанагы Азербайжан муслимди кандай магаматты айтып беришет. 2 саат угасың Замандаштары. А бизде бир дачынын мен айтам, болотчулук кийип жок дегенде бир майбыз дейсиңер, бизнесмендер барып бир аялына берсеңер, жок дегенде $5,000. Ал 10 урун сага жазып берет. Бирөө бар электе, барбаган жок. Ал эми орустардыкы ушуларды эскергенде меле күйөмдө мен кийип деген дүйнөдө биринчи орунда эле Россияда. Теге Нью-Йоркко барып концерт берген киши. Ошол жерде Айтматов макала жазган. Мен көз алдымда турат. Болот экөөбүз Нью-Йорктун көчөлөрүндө кыргызча сүйлөп бастык деп жазат. Кандай? Анда сопкор болчу, правдада. Карабайсыңбы? Ушунун өзү адабият. Ушунун өзү эскерүү. Бизде эч кимди айта албайт да. Биз ошол көз өткөндөрдү эскерүү, ал эмес үзөңгүрөш жүргөндөрдү эскерүү салтыда бир калыптанбай, толук калыптанбайт да. Бирине экинин учурда бир жазат экенбиз, ошо менен баягы дайыма ыраттуу кетпейт экен да замандаштарыбыз. Биздин өзүбүздүн билимибиз начар экен. Мен ушуну байкадым да. Жакшы билем. Анчын билим болуш керек экен. Ошо музыканы музыкадай билген, сүрөттү билген, театрдай, ырды, прозаны, эскерүү эмне баарын билген башкасы адам болуш керек экен. Кандай адам жок? Бизде мемуар жазуу маданиятта калыптанбай атат, күндөлүк жазуу жок экен. Менин күндөлүгүн кайлабайт. Мен ушу 1 жыл, 2 жыл болду окуп чыкканыма. Кыргыз адабиятында эскермелерди ушу Мукайдай жазганды мен билбейм. Ушундай мыкты жазат. Ой. Окумушта. Бир кезде сиздин оозуңуздан эскерүү жазып алдым эле, бирок кийин КТРдин тасмасында сакталып алыптыр архивде. Жанагы Табылды Муканов жөнүндө эскерип бергениңизчи. Себеби кийинки азыркы Табылды Мукановду жакшы көргөн жаштар абдан көп да. Сиз азыр кайтарып берсеңиз да жакшы болот эле. Баягы тиги жанагы кайыш заводдо иштеп, кожа иштеткен заводдо иштегенин. Аялы тирүү болуш керек. Клара, кийинки аялы. Мурункусу деле экөө ошондой аттагы бир таластык жигит бар. Атын унутуп атам. Жаш жигит ыр жазган, ушу Табылдын абдан жакшы изилдеген эме. Мен ага бир топ нече жазып бергем. 5-6 барактан кылып. Анан ошол эмне кылып жүрөт. Мен Табылдын аялын кайсы бир жылы бир тойдон көрдүм, келип чырашты. Тааныбай калыптырмын. Табылдын биринчи аялы мен болом деди. Милицияда иштечү элеңер десем, ооба деди. Анан биз анда Кызыл Аскер жакта эмне квартирада турчумун. Бул ошо бир башчылык директор болчу энеси. Ошо Пишбектин несине бир комната үйдө турчу. Ошо жерде жашашты бир ашып кетсе жарым жыл же 3 ай билбейм. Анан кийин бир күнү чалат. Барсам көчүрүп кетти деди. Бүт баарын көчүрүп кетти, эчтекеси калбаптыр. Анан кийин бул экөөбүз Совет Кыргызстанда бет маңдай болуп информация бөлүмүндө иштедик. Бул мугалимдер кесиндин иштеп туруп, мугалимдер кесинде кыска мөөнөткө мөөнөтүп кетип, анан чыгар үйдөн. Анан бизге келген. Үсөнбек, Калыйнур Үсөнбеков деген бунун тайкеси болчу бир тогон. Кийин өлгөндө Калыйнур келди байкуш. Анан бул тайнесинин колунда өсүптүр. Бир убакта ушундай жан дүйнөңдү зыркыраткан бир үнү бар экен, бир кемпир келди таяккан менен, ошол баккан тайнес экен. Биз Кыялбек экөөбүз таң атканча бул мунуп асынып калган да, автобустун маңдайында. Көмөр карасында дейби, асынып өлгөндө. Эми ошону мындай мен анча ишенбейм да. Таң атканча экөөбүз басып чыктык Кыялбек экөөбүз. Эшикте улам келип,
анан алып чыгарып анан жаткырып. Ошонун алдында манайды эле жакшытып жүрүшөт. Жана китеби жаңыдан чыгып, шаң ганнарын алып бизге алып келип. Аны кандай себеп болушу мүмкүн өзүнүн жанын өзү кыйганга? Жооп бер, жууп. Анан кийин бир жолу командировка баратабыз деп мас болуп жолугуп калып, коюшум ойдон барба, жүрөгү барып эсал, анда мен де жеринде турчумун баракта. Алып келип жаткырып, өзү бала кыял, анан мамит эле сүйлөгөндү түшүнүп турчу. Жашы таанымал, красивый. Жакшы ырларды жазчу. Ургуштаган талант. Анан кийин тез эле өлүп калды багыш. Биз кыялбек экөөбүз таң атканча ары бери басып уктабай жүргөнбүз. Бирок кожа заводдо иштегенин айтып бердиңиз эле. Себеби азыркы мүмкүн эмес да иштөө сасык экен деп айтып келген. Бир орус терстип келди, анан Каңжарды жарган жыт барып арак иштик. Ошондо уже ичип калганда кой десең болбойт. Жөрлөнүп бир сары жигит ээрчип жүрчү ушуну дайыма. Сары жигит тоже ичкич. Ошо экөө чогуу дос болчу. Оригинальный, анан бул экөөбүз неге Грузияга чогуу барганбыз. Анда фестиваль деген бар болчу. Экөөбүз бардык. Думбадзенин болуп турган учуру Думбадзенин аңгемелерин мен ошон үчүн которуп калдым, 5-6 аңгемесин которгом. Мындай прозаик. Анан ошол биз менен жүрдү да бир жумача. Маяковскийдин району бар экен. Маяковскийдин атасы ошол жерде эмне болуп иштептир? Бакчы болуп. Жазып коюптур. Маяковскийдин атасы Баланча деген помещикте грузин. Бакчы болуп иштеген деп жазып коюптур. Бизде болсо орусту жазмакта. Ооба. Аратаева баягы совет мезгилиндеги көк-жал деп Түгөлбай Сыдыкбековду көп айтабыз го, жүрмөм туруму позициясын бербеген. Анан кийинки эгемендик жылдарында көк-жалдыкты сизден көрдүк да. Кыргызстан баягы демократиянын аралчасы дейбиз. Бирок Кыргызстандан баягы диссидент чыкпаса дагы, диссидент акын жазуучу, бирок көк-жал сиз болдуңуз. Анан муну айта жүргөнүбүз жакшы болот. Себеби Автор Тартуу деген Түркмөнстанды карасаңыз, аяктын бир азганактай интеллигенция өкүлдөрү Западта диссидент болуп качып жүрөт. Алардын эң көрүнүктүүрүнүн бири маселен Шералы Нурмурадов дегени багыш өлүп кетти 2 жыл мурда экен. Кудайберди Халлы дегени бар, азыр Чехия жарандыгын алып, по-моему 25 жылдан беричи. Анан бизди таң калыштырса демократиялы аралчасы деген Кыргызстандан бийликке кайшы айткан акын жазуучубуз жок да. Баары баягы коймарек мүнөздө жүргөн. Анан ошондон баягы сиз гана бөлүнүп тургандан улам баягы граждандык позицияңызды дайыма кырын көрсөттүрдүңүз. Жашоо союзунун төрагасы болуп турганда андан өз калооңуз менен кеткен эле бир сиз болдуңуз. Ошо тиги Куловко арнап бир ыр жазса коюп, тескерисинче терс кайры кылып бир. Куловко Бакиевке жазган. Акаевке да жазган, ханасы күлөт дечи. Анан менин көлдө досум бар. Тоңдон. Райымбек деген. Студент кезден бери жакшы досум. Аялы Москвада Ленинградта окуган. Анан ошол жалда турушум ханас күлөт деген чыгып калган. Ошо Атамбаев жанагы Памфилов Нестерин жанынан маданиятты алып окуп келатыптыр. Мени токтотуп алып кыйкырып, маданиятты көрсөтүп, маданиятка чыгып. Поздравляю деген. Ханас күлөт дечеле. Шум болгон бир топ. Ал вакытта жок, катуу кабыл алышкан, реакцияны билем эсимде. Ошо кечинде барсам эле ошо Райымбектин досуна айыл Күкүн деген отурат. Келишип кетишип жүргөн неме. Анан айтты, мен чоң миссия менен келдим деди. Майрам Баланчайына. Айтты, чай ичип, кофе ичип отурсак, анан сөздөн сөз чыгып кетип, сен жөнүндө айт, сөз болуп кетти. Ушундай Эмирканов деген бар экен, өзү таласты экен, анан таластарга тийишип мындай жазып жүрөт. Позициясын билчи, позициясын бизге коңтор деп айтты дейт. Ошентип келип айтты. Ал экөө подруги. Эшегир сыгылгысы келген экен да. Подруги экөө мындай. Ал энциклопедия иштечи, анан сразу тиги бара менен өзүн алып алган котормокчу. Мен айттым,
Күкүн. Мен өзüm birli betim var. Al betiminin köçege de çıgam, toyga da baram. Anan oşol betimni men bulga alsam, eştike çıkpay kalam da. Uyat bulam da, elge uyat bulam. Özüme uyat bulam. Men razım Күкүн, sağa kak joldoş katары, joldoşum ayala yaşım katары. Şunu gelip aytkanыңа рахмат. Dedim. Ayan belki ayalım ökönün жүрөшүп. Ал ошондой жинди деп. Ошо менен мен жол болсо акбардардан мурун тетемне да алмакмын. Ошондо бийликти коргогон кесиптер мынтип да жазып чыгышты окшойт. Тиги Өмүркан Манатай жазгандары акыры макала болуп Баратай дегенде ошондой баягы кыртышы сүйбөгөндөчү бийлик. Андан кийин деле тилимди тишиме катайын деген жоксуз. Бакиев менен тиги Куловдун премьер-министр болуп тандем түзүп турганда дагы эмне кыялыңызбы бул же билбейм, мен ошону өзүмдө билбейм да. Мен өзүм чындыкты жакшы көргөн кишимин. Калысмын, болушунча калысмын мен. Жананча акындардын несине жүрдүм. Бир дагы менде айылдаш таластык деген понятие жок да. Жакшы. Ошон үчүн азыркы ошолор чоңойду, өстү, ошонго чейин мындай ийилип келип салам берет. Мен ойлойм ошондон эле болуш керек. Мен бир жетишим үкөм акем деген жок да менде. Атамбаев менен бийиндеш жүргөн Адаев фондтун далай деле гандарын алып жүрсүңүз керек. Дисфондтун немелерин алып чыгуу керексиз. Сиз деле алып калдыңыз го дейм. А бирок ошо кадырлашып жүрчүлүңүздөр тиги Алмазбек Атамбаев мененчи. Бирок эмне болуп жанашып кеттиңиздики? Мен азыр деле ал киши менен учурашам. Ал кишини алдыма чыгарса мен салам айтам. Мен урушкан жокмун. Сен мен дешкен жокмун. Союз иштеп жүргөндө деле канча союздагылар Асан Жашыптар мушташып жүрдү го. Жана Осмон акындар, мен союзда бирде киши менен мушташкан жокмун. Урушкан да жокмун. Ал эми бул потребность. Мени оскорбить этип атса, мен анын тумшугун жаргандан көрө жазганым ага эмне да? Мен өзүм удовольствие алам ошо. Эгерде мынакей ал мага мындай информация келди. Мен как раз больницада жаткам ошондо. Таласка барып, бүт соткаларын алдырып, 200 кишилик орунга анан өз сөз сүйлөптүр. Акырган окмуш көп дейт. Буну жазып алат деп не кылган да? 200 киши отурат. Ошондой айтыптыр. Мага чоң-чоң ошо область иштегендер чалышты. Ушинтип айтты. Таластар, силер Аука Көбөштүн балдарысыңар. Эми Аука Көбөш деген Манастын бир тууганы, энеси башка. Зато алар хан болгон. Манасөлөр менен алар хандыкка коюлган. Жаманбы, жакшыбы хан аты бар. Манасына айтканда чын, сен Аука Көбөш күн көрсөтпөйт сага. Күндөшсүңөр. Кетип кал баланы көтөрүп деген. Ада чындык. Эми ошодо бар, президент башы менен ошонтип айтты, Аука Көбөштүн балдары. Мен силерди дептир. Мына шайлоо өткөндөн кийин референдум өткөрүп Казакстанга кошуп жүрөм депти. Демек ачууңузга тиген ошол. Анан кийин мурда зам губернатор болуп жүргөн жаш жигит бар эле. Атын тотам. Ал сразу чыкты дагы интервью берди. Таластан. Анан мен Бауыр деген жердешим бар, журналист. Ага чалдым. Ушундай деп атат. Мен өз куламайын уккан жокмун деди. Ал кетип калды ошол жака. Кетип барып айтыптыр, элдин баары айтып атат деди. Анан өзүн тааныган баарына чалдым. Анан айттым да, акмактар дедим. Ошо 200 киши отурасыңар, ошо бир президент, президент деген столго отурганда ант берген анты бар. Элдин биримдиги үчүн, элдин ынтымагы үчүн ант берем дейт. Туура айтасыз. Ошондо бирөөңөр тура калбай, урматтуу президент. Сиз ушундай ант бердиңиз эле. Антыңыз эмне болот деп сураганга жаранган жоксуңарбы? Ынтырайт. Анан айттым, силер нактагы Көбөштүн балдары экенсиңер. Анан мен отуруп жаздым. Анан мен элестеттим. Мен эгер аны жазбай айылга кире албайм да, айылыма бара албайм да. Арда дос бар, классташ бар, эл бар.
Ал айтат да, анатай. Сен ушу акынсыңбы дейт. Акымын деп жүрөсүң, сен моусуң дейт. Туура. Каяша кыла албаган эмне жүрөсүң дейт. Каяша кылышың керек да мен. Айлымы да барышың керек. Ооба. Жок мындайда камсыздык үчүн да айтыш керек, ошол себеби баягы карапайым элдин чурулдаган эчтеке эмес да бийликке анчалык таасир этпейт экен. Анан сиздей көрүнүктүү акындын, мындай ардактуу аксакалдын ошо кездеги сиздин ырыңыз мындай жымжырт убакта бир дүң эткендей болду да, анан эл кадыресе мындай канат байлап калат экен да, бир интеллигенция өкүлүнө жок дегенде бир аксакал бирөөнүн чыкты деп биздин мөөнөтүбүз кыскарып калды деп атат. Тиги биз эми азыраша аякка келиппиз, убактыбыздын мөөнөтү бүтүп калыптыр. Бүгүнкү мейманыбыз кыргыз эл акыны Көкжал агабыз Анатай Өмүрканов болду. Алып барган мен Олжобай Шакир. Рахмат келип бергениңизге, ошол жана иш үстөлүңүздөгү адабият боюнча тарыхына кайрылып аткан эмгегиңиздин буюрса элде жакынга колго тийип калар буюрса. Мен силер жарыяласаңар берем. Жарыялайбыз, сөзсүз албетте. Ишиңизге рахмат, чоң рахмат. Бул адабият деген бул элге керек нерсе. Сөз. Эл ушул өнөр адамы менен таанылат. Жанагындай казына жеген, алтын жегендер менен таанылбайт. Бизде мынакей мыкты адабиятыбыз бар. Ошону кармап калыш керек. Ошону чыгарыш керек. Мамлекет деген мамлекет болсо, ал өзү көп жашайм десе мамлекет, ошол өнөр адамына, жазуучуга, сүрөтчүгө, композиторго көңүл буруш керек. Бу деген Тамерланды биз не дейбиз? Деспот дейбиз. Ошол айтып атпайбы? Элдин баары сажда кылып турчу экен ак киши келгенде. Сурнайын тарттырып, кернейин тарттырып, элдин баары сажда кылып турганда бир-эки киши туруп туруптур. Анан чакырып алып сурайт: "Сен эмнеге турдуң?" Дарга асчы экен элдин көзүнчө. Айтат: "Мен сокурмун, көргөн жокмун" дейт. Беркин айтат: "Мен кулагым укпайт, эчтеке көргөн жокмун, уккан жокмун. Ошон үчүн деле дейт турдум. А сенчи?" дейт. "Мен акыммын" дейт. "Мен акым болгондон кийин мен өзүм көрүшүм керек." "Ким деген акынсың?" дейт. "Наваи деген акыммын" дейт. Ошондо айтканда, "Сени акындыгың үчүн кечирдим" деген. Мына улуу кишинин сөзү. Biz ушу менен аяктайбыз. Наваинин